Өзін қабыл алу практикасы. Көзіңізді жұмып, терең-терең дем алып, бір кичинекей бөбөктү елестетіңіз. Ал 6-7 жаштарда. Егер сіз қыз болсаңыз, қызды елестетесіз, бала болсаңыз, баланы елестетесіз, еркек болсаңыз. Ал абдан жүдөгөн, жаштары саксайган, сүйүүгө зар, элдин баарына таарынат. Ага эч ким көңүл бурбайт. Ал көңүл бурууну каалайт. Белек алгысы келет. Эркелеткен сөздөрдү уккусу келет. Бирок аны эч ким эркелетпейт. Ал бөбөк ким? Албетте, ал бөбөк сиз. Ал сиздин бала кезиңиз. Ал сиздин жан дүйнөңүз. Ал сизге таарынат, айтып жатат. Сизди атыңыздан айтып, мен сага таарынам деп жатат. Сен мени унутуп койгонсуң. Сен эл үчүн жашайсың. Мени менен ишиң дагы жок деп жатат. Сен мага көңүл бурбайсың. Алдайсың. Жакшы сөз айтпайсың. Мени таптакыр унутуп койгонсуң. Мен алыста калып калдым деп жатат. Сиз болсо анын көздөрүнө караңыз. Бирок ал көзүн алып качып, улам сизден алыстап атат. Чынында эле сиз аны унутуп койгонсуз. Элим не дейт деп, жакындарым деп, кайын журтум деп, тууган уругум, балдарым деп жүрө берип, өзүңүз жөнүндө таптакыр унутуп койгонсуз. Анча-мынча эле бир нерсе алып берип койгонуңуз болбосо, өзүңүз каалаган жашоо менен жашаган жоксуз. Өзүңүз каалагандай кыла алган жоксуз көп нерсени. Ошон үчүн сиздин жан дүйнөңүз таарынат. Ал ары карап, ыйлап турат. Беттери ушунчалык кир, тырмактары өскөн. Өзүн өзү карай албайт азырынча. Өзүнүн чачын тарай албайт. Сиз өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Айтыңыз, атыңызды айтып. Кел мага. Мен сени жакшы көрөм. Ооба, мен сени унутуп калыптырмын. Мен сени таанып аптырмын. Сенин бар экениңди сезбептирмин. Мен өкүнөм. Мен эми мындан ары сен деп жашаганга аракет кылам. Сени таанып, сезип жашайм. Сени биринчи орунга коюп жашайм. Келчи мага. Келе деп чакырыңыз. Колдоруңузду сунуңуз. Дагы эмне деп эркелеткиңиз келсе, жакшы сөздөр менен болушунча эркелетиңиз. Кандай өкүнүчтөрүңүз бар өзүңүзгө болгон? Эмнени өзүңүзгө кыла алган эмессиз? Өзүңүз каалаган турмушка чыга алган эмессиз. Өзүңүз каалаган жубайды ала алган эмессиз, эркектер. Өзүңүз каалаган окубай калышыңыз мүмкүн. Андан кийин көп нерсени каалагансыз, бирок алып бере алган эмессиз. Ошонун баарын айтыңыз. Айтып бүткөндөн кийин ал бөбөктү алып жуунтуңуз. Жаштарын тарап, бетин жууп, апапакай көйнөк кийгизиңиз. Ал бир аз болсо дагы сүйүнүп, жүзүндө жылмаюу пайда болду. Сиз дагы аны карап жылмайыңыз.
Айтыңыз, мен эми сени сезип жашайм. Мен сен деп жашайм. Сен жок болсоң мен жашоом жок. Кел мага. Келе кой. Эми сен кандай кааласаң, баары ошондой болот. Мен эми сенин каалооңду угам деңиз. Көкүрөгүңүзгө бекем кысыңыз. Бекем кысып, өзүңүз жөнүндө унутуп калганыңызды ойлоңуз. Да, чынында сиз таптакыр өзүңүз жөнүндө унутуп калгансыз. Ыйлағыңыз келсе ыйлаңыз. Терең дем алып, көзүңүздү жумган бойдон өзүңүздүн атыңызды айтып, эмне каалайсың деп сураңыз. Көкүрөгүңүзгө кыскан бойдон эмне каалайсың деңиз. Жан дүйнөңүз көп деле нерсени каалабайт. Акча, үй, машина дебейт. Мүмкүн чупа-чупс дейт, мүмкүн мороженое дейт. Көйнөк деши мүмкүн. Эмне каалап аттыр? Эмне деп уксаңыз, ошол нерсени сөзсүз алып бериңиз. Же образ келет, же ошондой бир ой келет. Мороженое, чупа-чупс, короз конфет деген сыяктуу. Жан дүйнөңүз эмнени каалап жатса, ошол нерсени эң биринчи кезекте жасаганды үйрөнүңүз. Терең дем алып, ошол кичинекей бөбөктү деп мурдуңуз менен дем алып, көкүрөгүңүзгө киргизип алыңыз. Анткени ал сиздин жан дүйнөңүз. Дайыма күндө өзүңүздөн сурап туруңуз. Күндө сурап туруңуз. Эмне каалайсың деп бир маал сураңыз. Акырындан сүйлөшүп баштасаңыз, ийгиликке бат жетесиз. Күндө жасаңыз, күндө бир маал эмне каалайсың деп сураңыз. Чынында эле сиз эл эмне дейт деп эл үчүн жашап калган үчүн өзүңүздү таптакыр унутуп калгансыз. Өзүңүздү тааныбай калгансыз. Сөзсүз түрдө бул практиканы жасаңыз.